Жыл сайын 17 апрель Кыргызстанда өрт өчүрүүчүлөрдүн кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Бүгүнкү мелдеш өрткө каршы кызматынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулду. Бүгүнкү иш-чарабыз ошол Кыргыз Республикасынын куткарышы күнүнүн уюштурулганына 35 жылдыгына жана өрткө каршы мамлекет кызматынын 100 жылдыгына карата облустук деңгээлде иш-чара өткөрүп атабыз. Спорттун 4 түрү боюнча. Биздин муну өткөргөнүбүздүн негизги максатыбыз ошо өздүк курам арасындагы ынтымак, ден соолугун чыңдоо жана физикалык дайындыгын жогорулатуу боюнча. Өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери арасында жыл сайын өткөрүлүп келген бул мелдешке Талаш шаары жана бардык райондордон келген 5 команда күч сынашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармаларынын 2026 жылга бекитилген негизги иш-чара планына ылайык шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөр арасында өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө ушул Бакай Ата району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү иш-чараны уюштуруп жатат. Куткаруучулардын күжүрмөнүн даярдыгы жакшы, спорт колгон маанайлары эң жакшы жогору даярдыкта келишкен. Бүгүнкү күндө жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин бардык жеңүүчүлөргө материалдык жана медаль, кубок багытында сыйлыктар ыйгарылат. Бүгүнкү катышып жаткан командалардын мыктысы жеңсин жана ушул ойноп жаткан өздүк курамга ийгилик каалап кетмекчимин. Спартакиаданын алкагында катышуучулар футбол жана волейбол спорту боюнча күч сынашып, өз ара атаандаштык менен бирге мыкты оюн көрсөтүштү. Ар бир команда мыкты даярдык менен келип, айрыкча футбол оюну кызуу жүрдү. Бул спартакиада жылына жазында күзүндө 2 жолу өткөрүлүп турат. Бул спартакиадада биз биринчи оюн город Таластын балдары менен туш келдик. Футболдон аларды 1-0 эсебинен утуп алдык. Азыр балдар волейбол ойноп атат. Бул спорт негизи ден соолукка жакшы, ден соолукту бекемдеп, ынтымакка чакырат. Жыйынтыгында мыкты оюн көрсөткөн командалар аныкталып, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана дипломдор ыйгарылды. Белгилей кетсек, мындай спорттук иш-чаралар өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин даярдыгын чыңдоого салым кошот. Нурайым Дөлөтова, Калмурат Мейманбеков, Бакай Ата району.